Саламатсыңарбы, урматтуу көрөрмандар? Мен бүгүн билесиңби KG'ге келген көп суроолордун бирөөсүн тандап, адистен кыска жана нуска жооп алып берүүгө аракет кылам. Бүгүнкү менин суроом болсо, кандай учурда ата-энелер өзүнүн укугунан ажырайт? Бул суроого болсо, юрист Жаңыл Алымкул кызы жооп берет. Саламатсызбы? Кандай учурларда ата-эненин бирөөсүн ата-энелик укуктан ажыратса болот? Кыргыз Республикасынын үй-бүлө кодексинин 74, 75, 76 статьяларынын негизинде, эгерде ата-эненин бирөөсү же экөөсү тең балага кандайдыр бир физикалык, эмоционалдык, психологиялык зордук зомбулук көрсөтүп жаткан болсо, же баласы жаңы төрөлгөндө бейтапканадан баланы алганга каршы болуп атса, же болбосо алименттик мындай материалдык, моралдык жактан колдоо көрсөтпөй, тарбиялабай, катышпай жатса жашоосуна, алименттик карыз болгондо 3 айдан ашык төлөбөй койсо, алимент төлөөдөн кыянаттык менен качып жатат деген негизде, ушул сыяктуу учурларда ата-энелик укуктан ажыратылып калышы мүмкүн. Демек, алиментти 3 ай төлөбөй койсо деле ошол негиз катары эсептелип ажыратылса болот турбайбы? Ооба, албетте. Мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөрдүн негизинде мындан ары ошол 3 ай мөөнөт көрсөтүлгөн, 3 айдан ашык төлөбөй жүргөн болсо, бул алимент төлөөдөн кыянаттык менен качты деген негизде аталык же энелик укуктан ажыратып койсо дагы болот. Ата-энелик укуктан ажырагандан кийин аны кайра калыбына келтирсе болобу? Албетте, ата-эненин баланын гана эмес, ата-эненин укугу дагы корголот мыйзам боюнча. Эгерде бир канча мөөнөттөн кийин ата-эне өзүнүн жүрүм турумун өзгөрткөн болсо, жашаган жерин, шартын, мүнөзүн бардык тараптан жакшы тарапка өзгөргөн болсо, жана ушул нерселерди далилдей алса, мисалы ошол эле жашаган жеринин шартын көрсөтүп, коңшу колоңдордон иштеген жеринен мүнөздөмө алып, мурда мисалы наркология же кандайдыр бир ушундай нерселер менен алектенип кеткен болсо дагы, ушул жаман адаттарын таштаган болсо, ушунун баарын далилдей алса, албетте сот кайра карап, аталык жана энелик укугун калыбына келтирип берет. Ата-энелик укукту ажыратуу бул сөзсүз түрдө ошол райондогу, ошол аймактагы орган опеки деп коебуз, ошолордун жана прокурордун катышуусунун негизинде болот. Кийин дагы мына ошолордун катышуусунун негизинде кайрадан ата-энелик укук калыбына келтирсе болот. Көпчүлүгү мисалы аталык укуктан ажыратылат эмеспи? Анан аталык укуктан ажырагандан кийин мен болду алимент төлөбөйм деп ойлошот да. Ооба, мындай нерселер көп эле кездешет күнүмдүк турмушта, ойлошот, баш тартып койсом болду алимент төлөбөй калам деген негизде көпчүлүк ата-эне мен аталыктан ажыратканга макул деп жазып беришет. Бирок бир нерсени баса белгилеп коюш керек, алимент төлөө бул милдет. Биз деген ата-энелик укуктан ажыратып жатабыз. Милдеттен эмес, укуктан ажыратып жатабыз. Ошон үчүн милдеттери сакталып кала берет. Демек, укуктан ажырадым, болду алимент төлөйм деген жаңылыш ой, чоң рахмат. Мынакей көрөрмандар, мен азыр кандай учурда ата-энелик укуктан ажыратылат деген суроого юрист Жаңыл Алымкул кызынан жооп алдым. Эгерде сиздерде дагы кошумча суроолор пайда болсо, комментарийге жазсаңыздар, мен сөзсүз түрдө кыска жана нуска жооп алып берүүгө аракет кылам. Саламатта калгыла.